Ош шаарында Ошмунун базасында Кыргызстан менен Өзбекстандын студенттеринин арасында жогорку окуу жайлар аралык универсиаданын жеңүүчүлөрүнүн ортосунда достук спартакиадасы өттү. Достук мелдеши быйыл экинчи ирет өткөрүлүп жатат. Биринчи жолу 2023-жылы Өзбекстандын Кокон шаарында өткөн. Программага спорттун 8 түрү боюнча мелдештер киргизилген. Кечи футбол, волейбол, стритбол, оор атлетика, белбоо күрөшү, стол тенниси, бадминтон жана шахмат. Кыргызстандын намысын коргогон командада спорттун 7 түрү боюнча Ошмунун курама командасы катышты. Мелдештер Ошмунун спорттук базаларында өттү. Экинчи достук спартакиадасы өтүп жатат, 7 спорттун түрүнөн. Бирок биз ошол 7 спорттун 6 спорттун түрү биз Ошмунун студенттери катышып атат да, Ошмунун курама командаларын биз ошо Кыргызстандын намысын коргоп ойноп берип атабыз. Буюрса азыр бүгүн оюндар башталды. Бир убакытта эле бардык спорттун түрү болуп атат. Биздин окуу жайдын спорттук базаларында. Иш-чара Кыргызстан менен Өзбекстандын жаштарынын ортосундагы достук байланышты чыңдоо, жаштар арасында дене тарбия, спорттук кыймылды өнүктүрүү, өспүрүмдөрдүн жана жаштардын дене тарбиясынын натыйжалуулугун жогорулатуу максатында Дене тарбия жана спорт мамлекеттик агенттиги тарабынан уюштурулган. Мелдештер бүгүн жыйынтыкталып, жеңүүчүлөр сыйланат. Мерим Айтмаматова, Нурсултан Бакай уулу, Ошму жаңылыктары.